бир болдун бүгүнкү күндө жаңылануусу, жаратмандык деп Алтынбек Сулайманов айтып келе жатпайбы? Акыркы 2 жылдан бери бул сүйлөшүүлөр келе жаткан. Бул бир күндө кабыл алынган чечим эмес. Ошондон бери ал кишинин көз карашын, баскан турумун көрүп, өзгөргөнүн байкап дейли. Ушул багытта иш алып барып, ал кишинин дагы жаңылыкка ачык болгондугун көрүп, биз ошол сүйлөшүүлөрдү улантып, мына бүгүнкү күндө чогуу кетип баратабыз парламентке. Мен ойлойм, биз ал жерге баргандан кийин бири-бирибизге көмөк болуп, сөз, ой, пикирлерибиз ар дайым бир болуп, элдин кызматына жарайбыз деген ойдомун. Биз 20 жылдан ашуун жеке сектордо иштеп келип, токен тармагы болсо, нефтегаз тармагында иштедик, жол куруу тармагында иштедик, иш алып бардык. Курулуш тармагында иш алып барып, консалтинг дейли. Кыскасы айтор, биздин Кыргызстандын экономикасында бардык эле тармактарды көрүп, аралашып жүрөбүз да. Акыркы 10 жыл өзгөчө биз ушу коомдук тармакта дейли, бул ишкерлердин укугун коргоп, ишкерлерге көмөк көрсөтүп, аларга тиешелүү, ушу ишкердүүлүккө тиешелүү, инвестициялык климатка тиешелүү мыйзамдарды оңдоп, аларды жаңы сунуштарды берип, өкмөткө, парламентке келе жатабыз да. Парламент бул бир инструмент. Ошол парламентте биз жогорку кеңеште мыйзамдар жазылат, ошо оюн эрежелер жазылат дейли. Ошолордун негизинде ана иш алып барылат. Ошонун негизинде биздин жашообуз, турмушубуз уланат. Анан экинчи дагы бир маанилүү маселе болгон нерсе, бул бүгүнкү күндө биз баардык эле жүктү президентке жүктөй бергенбиз да. Президентке жүктөй бергенбиз, президент мен айлык көтөрөм дейт, президент мына биз мектеп салып беребиз дейт. Бул тилекке каршы элдин оюн тилекке өтө тескери бузат да. Биз айтарыбыз ошо бүгүнкү күндө парламентаризм деп атабыз. Парламент келгенден кийин, парламент күчтүү болсо, ошол парламент жоопкерчиликтүү өкмөттү дайындаса, ошол өкмөт анан тийиштүү органдарын жөнгө салып, биздин сунуштарыбыздын маанилүү болгон багыттын бирөөсү бул эмне болчу? Биз ошол өкмөттү кыска, компактный деп коет орусча, ошондой эффективдүү иштей турган бир орган болсун деген максатта кетип баратабыз да. Акыркы 10 жылда мен байкаганым эмне болду? Тилекке каршы ошол жерде отурган биздин аткаминерлер такыр экономикадан түшүнүгү жок, такыр ошол инвестициялык климат эмне экенин түшүнүгү жок. Негизи эле бул ишкер деген алар үчүн бир душманда көзүнө көрүнгөн нерсе да, тилекке каршы. Бирок бүгүнкү күндө унутпашыбыз керек. 29 миң, 30 миңге жакын эле мамлекеттик кызматкер бар. 300 миңге жакын мамлекеттен бюджетинен акча алып, айлык алып жүргөн биздин жарандарыбыз бар. Калганыбыз кимбиз анда деген суроодо. Демек калганыбыз баарыбыз биз жеке ишкербиз, фермербиз. Бул да жеке ишкер, туурабы? Же бирөөгө жумушка иштеп берип атасың, ал деле жеке сектордасың деген билдирет да. Ошондуктан ушул жеке сектордун, ошо бизнестин мамлекеттик өнүгүүсүндө салымы өтө зор экенин түшүнө билишибиз керек биринчиден. Ошол максатта биз акыркы 10 жылда айтып келе жатканым ушул болуп атпайбы. Биз айтып түшүндүрөбүз. Биз бизнести колдосок, ишкерлерди колдосок, өзгөчө региондордогу биздин орто жана чакан ишканаларга жардам берели, алар өз бутунан турсун деп атабыз. Биз ар бир жараныбыз, өзгөчө жаш жарандарыбызга багыт берели, ошолор жеке сектордо иш алып барып, ошол жерде өздөрүн тапсын деп атабыз да.